Андан кийин эгерде намазда жаңылып кетсең, сажда саху кандай кылат? Сажда саху мындай кичине узунураак дейм, бир кыскача айтып өтөйүн. Сажда сахусу 3 акыбалда сажда саху кылынат. Саху деген бул эстен чыгып унутуп калды деген мааниде да. Ошол сөздөн сажда кылынат турган. Биринчи мына намазда кээ бир нерселерди ашыкча кылып койсо, биринчиси, экинчиси намазда кээ бир нерселерди кемитип койгон болсо, үчүнчүсү намазда шектенип калса, ошол учурда кылат. Анан сажда саху бул негизинен салам бергенге чейин кылынат. Салам бергенге чейин кылынат. Бирокто эки эле гана учур бар. Ошондо саламдан кийин кылынат. Саламдан кийин кылынат. Бул сүннөт, мустахаб болуп турат. Негизинен кимдеге мисалы жакшы айырмалай албай, кайсы учур болбосун саламдан мурун кылса деле же саламдан кийин кылса деле бул намазы туура болуп санала берет. Анткени бул жанагы саламдан мурун кылыш керек, кээ бир акыбалда кийин кылыш керек деген бул мустахаб эле. Эгерде кимде ким такай эле саламдан мурун кылып жүрө берсе же такай эле саламдан кийин кыла берген болсо намаздары туура болуп саналат. Бул бир ижма, мурунку алымдардын бир ооздан кабыл алган ой пикири. Ислам алымдары. Кээ бир гана алымдар, бир орто кылымда келген алымдар кээ биресе каршы чыган экен, бул бирокта алардыкы туура эмес. Анткени бул сахабалардан келген. Анас радиаллаху анху мисалы шектенип калган убакта намаздан шектенип калган убакта пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам немеге саламга чейин сажда сах кылган. Анас ибн Малик болсо саламдан кийин кылган. Жана ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ташаххуд, биринчи ташаххуд ат-тахиятка отурбай туруп кеткенде саламдан мурун кылган. Анас ибн Малик болсо саламдан кийин кылган. Алдындан кийин да кылган. Ошол себептен алымдар бул кандай болбосун кылса боло берет деген. Анан эң негизги ким жакшы түшүнбөй адашып кетип, кайсы убакта саламдан кийин, кайсы убакта саламдан мурун кылыш керек деген билбей аткан болсо, экөөнүн бирөөсүн кылып кыла берсе болот. Анан жана айтып кеттик, негизинен баары тең саламдан мурун болуш керек. Бирокта эки гана учурда саламдан кийин кылынат. Биринчиси бул намазга ашыкча бир нерсени кошуп койгон болсо, мисалы 2 рекеттен кийин ташаххудка тахиятка отуруп, жана 3-чү рекеттен кийин да байкабай отуруп алган болсо, же болбосо 2 рекеттен кийин отуруп тахиятын окуп, салаватты окуп туруп, намазын бүтүрүп алып, кайра эстеп кетип, кайра турган болсо, деги эле ошого окшогон кошумча кылып койгон болсо, муну саламдан кийин кылат. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Хурайра хадисинде, Бухари, Муслимде келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо намазды 2 рекеттен кийин салам берип алып, анан кийин кайра окугандай салам бергенден кийин сажда сах кылган. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам биринчи кем кылып окуп алды, кийин ошо кемчилик кылып окуп алды, бирокто ошол эле убакта салаватты, салам берүүнү намазга кошуп койду. Анан кийин толугу менен окуганда, жана экинчи ташаххудтан кийин салам берүү, салават айтып, бул ашыкча болуп калды. Ошол себептен салам бергенден кийин сажда сах кылган. Экинчиси бул шекке байланыштуу. Шектин 2 түрү бар да. Мисалы адам бала шектенип калса, биринчиси шектенет, бирокто өзүнүн оюнда, мисалы 2 рекет, 3 рекет окудумбу деп шектенет, бирокто оюнда 2 рекет эле окудум деген ой күчтүүрөөк да. Муну тахарри деп коет. Ошого жараша амал кылат, бирокто кийин сажда сахва кылып коет. Мисалы окуат 2 рекет окудум, 3 рекет окудумбу деп билбей калат. Бирокто оюнда ал 2 рекет окудум деген күчтүүрөөк оюнда да. Ошондой сезим күчтүүрөөк, ушул 2 рекетим күчтүүрөөк болуп турат. Ошондо 2 рекет окудум деп эсептейт дагы, кийин сажда сахв, бирокто саламдан кийин кылып коет. Бул шектин биринчи түрү. Экинчи түрү, шектин экинчи түрү бул намаз окуп атат дагы канча окуганын билбей калат. 3-тү окудумбу, 4-тү же 2-ни 3-тү окуду, бирокто кайсынысы экен дагы билбейт. Экөө тең бирдей. Шектенип калды, билбей калды. Бул убакта анда саламга чейин салам берерден мурдун сажда сах кылып туруп анан салам кылыш керек. Бул Абу Саид аль-Худринин хадисинде, Муслимде келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошентип айтат: кимде шектенип калган болсо, шекке кагыш керек дагы, бирокто ошо якын алыш керек. Фалибни ала мастайкан дейт. Ошонун мисалы 2 менен 3-түн ортосу шектенип калса, 2 да алыш керек. Анткени бул 2 рекет бул якын да, ишеничтүү.
3 менен 4-түн ортосу шектенип калган болсо 3'tү алыш керек. Аны 3 деп эсептей берет дагы, анан 4-түнчүсүн окуйт, анан бирокто саламга чейин сажда сакып туруп анан салам берет. 2 менен 3'түн ортосу шектенип калса 2 деп эсептейт дагы, 3'тү 4 окуйт дагы, эгерде мисалы 4 рекет намаз болсо, анан салам берердин алдында сажда сакып коет. Бул шектин экинчи түрү. Экөөнүн биринчиси менен экөөнүн айырмасы жакшы түшүнүп алыш керек. Биринчи шектенүүдө айттым, анткени биринчи шектенүү биринчи түрүндө адам баласы шектенсе дагы 2 рекет менен 3 рекеттин ортосу шектенип калса, бирокто бирөөсү күчтүүрөөк да анын жүрөгүндө. Бул 2 эле окудум го деген ишенич бар. Ошол себептен ал ошону карманып атат. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жана Бухари Муслимге келген Ибн Масуддун хадисине келет. Фал ятахарра саваб деген да. Кайсы туура болсо ошону жүрөгү кайсыга тартып туура болбосо ошону кармансын деген. Анан бирокто ошого карабастан сажда сахв кылат, бирокто эмне салам бергенден кийин кылат. Мына ошо менен сажда сахв кыскача ошо түшүндүрүлөт. Мына кыскача айтып кетейин. 3 акыбалда болот. Ашыкча окуп койсо, жана кем окуп койсо намазы же шектенип калса. Ошонун баардык түрүндө тең саламдан мурун беришке сажда сахв кылыш керек. Бир гана 2 акыбалда жана 2 акыбалын түшүндүрүп айтып кеттим. Анан дагы бир эскерте турган нерсе, намазда мисалы ашыкча намаздын түркүктөрү бар да, рукундары бар, мына Куранда намазда кыраат окуш керек, Фатиханы, рүкүгө туруш керек, такбир кылыш керек, биринчи такбир, 2 саждага барыш керек дегендей. Ошолор кимде ким ошолордун бирөөсүн атайлап ашыкча окуган болсо намазда, бул намазы бузулат анда. Эгерде мисалы бир рекетти ашыкча окуп баратып эстеп кеткен болсо, ошол замат артка кайтыш керек. Мисалы бирөө 4 окуп туруп 5-синчисинде туруп окуп атканын эстей калса, ошол замат артка кайтыш керек. Эгер кайтып койгон болсо, намазы бузулат. Ал атайлап намазга кошуп атат. Муну да эске алып коюш керек. Бирокто сүннөттөрүн же важиптерин таштап өтүп кийинки намаздын кийинки аракеттерине, амалдарын өтүп кеткен болсо, анда кайрылбайт. Бир гана акырында сажда сахв менен гана толуктап коет. Мисалы кимде ким 2 рекет окуп туруп ат-тахиятты окубай эле 3-үнчүгө туруп кетти. Аны 3-үнчүгө тургандан кийин эстеп калса, кайткан болбойт анда. Кайтса намаз бузулат. Кайтпастан ошону улантып окуйт дагы, кийин сажда сахв менен гана толуктап коет. Мына ушул кыскача сажда сахвдын өкүмдөрү ушундай. Аллаху алам.